Мынаке өзүңүз айтып атасыз, жаңы заманбап эмелер менен окутабыз депчи. Мен сунуш кыламын, урматтуу депутаттар, ушул шахматты дагы окутуу системасына предмет катары киргизсек. Сиз кандай дейсиз, доктор Шашеевна? Биз предмет катары киргизе албайбыз, анткени шахмат боюнча мугалимдерди окуу китептери даярдаш үчүн өтө чоң базистик окуу планда чоң болуш керек, чоң. Бирок жума сайын бүт линейный шахмат боюнча 1-класстан 12 класска чейин бир күндүк линейный жанагы дене тарбия сабагында кирип турат 1 саат. Буну мындай пилотный кылып акырындык менен киргизсеңиздер болот. Заман өзү ошого алып келип атат, анткени ушул Америкада, Китайда, Россияда, Индияда, дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде шахмат бул предмет катары кирип атат. Адамдын ой жүгүртүүсүнө, логикага, чечим кабыл алууга, стратегиялык мындай ой жүгүртүүгө шахмат аябай жакшы жардам берет экен. Азыркы убакта ушу жеке мектептерде жанагы $5000 контракты бар мектептерде ушу шахматты предмет катары өтүп атышат да. Ошол себептен мен буну дагы Кундузбек Кошалиевич фракциянын чечимине киргизүүнү жакынкы жылдары пилоттук режим менен анан келечекте шахмат бардык мындай мектептерде сабак катары киргизилиши керек. Ошол эле учурда мына азыр көрүп атабыз, билим берүүнү жакшыртуу боюнча конкреттүү иштерди алып барыш керек. 11 класста, 12 класста, эми 12 болуп калды, бүткөнчө 7-8 жыл англис тили окуйт экен. Балдар бүткөндөн кийин англис тилинде 5 да сөз билбейт да. Ошон үчүн өзгөртүп атасыз. Ошон үчүн ушуну жакшыртып мындай конкреттүү система эмеге алып келсеңиздер. Ошол эле учурда мына электрондук журналыңыз бар экен. Электрондук журнал шаарда мектептерде киргизилген да, туурабы? Же республика боюнча киргизилдиби? Азыр Кыргызстанда бүт киргизип атабыз электрондук. Ушул электрондук журналды бир жакшылап текшерүүгө алышыңыздар керек. Эмне себептен дегенде көптөгөн кайрылуулар болуп атат. Электрондук журналда кадимкидей баягы 5-4 деген баалар сатылып калыптыр. 5ке 500 сом алат экен, 4ке 400 сом алат экен. Ушундай баалар сатылып атат. Ушуну конкреттүү мындай текшерүүгө алып, өзүңүздөр текшерүүгө алып көрүңүздөр. Сиз билбейсиз. 80 000 мугалимиңиз бар, анан толук маалыматыңыз жок болсо керек. 89 000 мугалимиңиз бар. Ошол себептен мына шаарда кайрылуу ата-энелер кайрылып атат. 5 электрондук журналга киргизиш үчүн 500 сом 500 коюш үчүн акча алып атат депчи. Ушуну да бир жакшылап карап койсоңуздар. Чоң рахмат.